Сейсмологтордун белгилешинче, Кыргызстандагы ири шаарлардын баарында жердин жаракасы бар. Бишкекте жарака шаар четинен өтсө, Ошто борбордук бөлүгүнөн өтөт. Жаңыдан иштелип чыккан Ош шаарынын башкы планында тектоникалык жарака өткөн аймактар жашыл зона катары көрсөтүлгөн. Бирок арасында Союз мезгилинде курулуп калган турак жайлар дагы бар. Ал жерде көп кубаттуу үйлөр дагы бар, социалдык маданий объекттер дагы бар. Бирок ал Сайыз убагында курулган объекттер боюнча биз атайын кат менен кайрылып, мэрия тараптан өкмөткө кайрылган. Ал жерде кайрадан тактоо иштери жүргүзүлгөндө жана 400 метр кыскарган. Кыскарганы боюнча отчет берген сейсмология институту. Ошондо 400 метрдин кыскарган аймагын айтып кетсем, бул 60 метрден 70 метрге чейин кыскарган. Кетип атат. Бирок жана 60 метр менен 70 метрдин ордунда дагы объекттер бар да. Так количествосын айта албайбыз аны. Жаңы мен кепилдик бере алам жетекчи катары. Жаңы түшүп аткан үйлөргө эч кандай уруксат иш-кагылдар берилген эмес. Адистер алар башка коопсуз аймактарга көчүрүлүп, тектоникалык жараканын айланасы жашыл зона катары бак дарактары тигилиши керек дешет. Ош шаарынын аймагында 3 жер астындагы ажырым бар. Алар Мады, Ак Буура жана Катар аталышында. Ош шаар курулушу жана архитектура башкармалыгынын маалыматы боюнча, бул жер астындагы жаракаларды сейсмология институту өткөн жылы келип тактап кеткен. Алардын кеңдиги 60-75 метр. Шаардын түштүк чыгыш тарабы Озгур айылынан Мады тарапка карай, Мады тектоникалык жаракасы Сулайман тоонун бир капталынан Гапарайтиев көчөсүн бойлой Араван району тарапка карай Ак Буура жер астындагы жаракасы. Ал эми шаардын түштүк бөлүгүндө Катар тектоникасы бар. Разломдо, мурдагы геймпландагы разломдо мына обул больница түшүп атат. Көрдүңүзбү? Ошого окшогон объекттер жана айтып кеттим да, менчи кийин аныкталгандан кийин дагы могул жерде Сайыз убагында курулган объекттер турат. Бирок көпчүлүгү түшпөй калды. Жол менен кетти, могул жер разломчу. Могул жерде мына Барсбектин күргөбү. Ошо элге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз, баарын беребиз материалдарды. Ошо муниципалдык аймактык башкармалар элге түшүндүрөт да. Баптар менен биргеликте барып көргөзөбүз. Баарын тактап могул жерде мындай деп түшүндүрөбүз да. Бул отчет эми бул бирөөдөн сурап могул жерин өтпөйт экен да. Бул мындай айтканда научно доказанный нерсе да бул. Эгемендүүлүк алгандан бери тектоникалык жарака өткөн аймакка көп кабаттуу турак жай курууга уруксат берилген эмес. Ал эми Союз мезгилинде курулуп калган үйлөрдү көчүрүү зарыл. Антпесе каттуу жер титирөө катталганда аймакта кыйроо кесепети көбүрөөк болушу мүмкүн. Маселе жогорку кеңештин депутаттарынын да көңүлүн буруп, көчүрүү маселесине мамлекеттик деңгээлде жардам берилүүсү керектигин белгилешти. Алардын баарын эми көчүрүү процессинин алкагында же болбосо башка үй берүү аркылыгында ишин жүргүзсүн деп атабыз. Бул оор, сразу эле бир күндө болбойт. Бирок биз түшүнүп атабыз, ага барбасак болбойт да. Анткени Турцияда көрсөтүлгөндөй, разлом ажыраса 100 метрге чейин ажырап атат, үйдүн баары кулап түшүп калып атат да. Жогоруда айтылган тектоникалык жаракада жайгашкан имараттарды кошкондо Ош шаары боюнча кооптуу аймакта жайгашкан 75 объект бар. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жыл сайын аларга эскертүү берип келет. Демек, МЧС тарабынан эскертүүлөр буга чейин берилип жүргөн, Берилип жүрөт. Ушунга чейин деле берилет. Мисалы үчүн азыр деле бир 75 аймак бар, ушу үйлөр бар. Бүт берилет, сода түйүндөр бар, бүт берилип эле келатат да. Кооптуу. Мисалы үчүн Алмалыкта бар, ошо жетиптиресе кооптуулугу бар да. Кыргызстанда жыл сайын орто эсеп менен алганда 10-15 ирет катуу жер титирөө болуп турат. Себеби Кыргызстан эки чоң тектоникалык плитанын ортосунда жайгашкан. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.